Октябрь районундагы жер тилкелерин мыйзамсыз сатууга тиешеси бар коррупциялык схема аныкталып, УКМК тарабынан мурдагы аким жана курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинин мурдагы кызматкери кармалды. Тергөө учурунда шектүүлөр райондук администрациянын токтомдорун жана башка пландарды жасалмалап, борбордук архивде сакталган документтерди бурмалоо жолу менен 1 гектардан ашуун 21 мамлекеттик жер тилкесин мыйзамсыз өздөштүргөнү белгилүү болгон. Бул аракеттердин натыйжасында мамлекетке 300 миллион сомдон ашуун зыян келтирилген. Кармалгандар күнөөсүн мойнунга алып, жер тилкелерин мамлекетке кайтарып беришти. Учурда тергөө уланып, башка катышуучуларды аныктоо боюнча иш жүрүп жатат. АКШнын финансы министрлиги Кыргызстанда катталган Greenex криптовалюталык биржасына санкция салды. Бул тууралуу мекеменин сайтына чыккан маалыматта айтылат. Анда Greenex платформасы Кыргызстанда жана Россия Федерациясында катталганы Россиянын Garantex крипто биржасынын мураскери экени белгиленген. Garantex крипто биржасы кибер кылмышкерлерге түздөн-түз көмөктөшүп, 2019 жылдан бери мыйзамсыз ишмердүүлүк жүргүзүп, 100 миллион доллардан ашык транзакцияларды иштеп чыккан. АКШнын финансы министрлиги аны 2022 жылдын апрель айында санкциялык тизмеге киргизген. Greenex ошол россиялык крипто биржанын мураскери, аны чектөө чараларынан качуу үчүн Garantex биржасынын кызматкерлери түзгөн деп билдирет мекеме. Президент Садыр Жапаров Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына келген ЕИП мамлекеттеринин өкмөт башчыларын жана ЕИПтин коллегия төрагасын кабыл алды. Бул туурасында анын маалымат кызматынан кабарлашты. Жолугушууда интеграциялык өз ара кызматташуу, биргелешкен кооперациялык долбоорлорду көбөйтүү жана ЕИПке өнөктөш өлкөлөр менен ишти күчөтүү маселелери талкууланган. Президент Кыргызстандын ЕИПке мүчө болгон 10 жылдагы көрсөткүчтөрүнө токтолгон. Мисалы 2024 жылдын жыйынтыгы боюнча өлкөнүн ички дүң продукциясы 1,5 триллион сомго жетип, 2015 жылга салыштырмалуу реалдуу түрдө 1,5 эсеге өскөн. Кыргызстан биримдикке мүчөлүгүнүн бардык артыкчылыктарын сезди. Соода-экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Аймактык өнөктөштөр жана үчүнчү өлкөлөр менен кызматташтык өнүгүүдө деген мамлекет башчы. Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына толук катышкан жок. Аталган жыйын бүгүн Чолпон Ата шаарында өтүп жатат. Ал өз сөзүнөн кийин жыйындын катышуучуларына кайрылып, мени кечирип коюңуздар, мен Москвага барышым керек. Билесиздер, бүгүн Аляскада Россиянын президенти Владимир Путин менен Американын президенти Дональд Трамптын катышуусунда Россия-Америка саммити болот. Мен Россияда болушум керек. Биздин делегация бул жерде толук курамда ишин улантат, деди. Чолпон Ата мамлекеттик резиденциясында Беларусь премьер-министри Александр Турчин, Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов, Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев, Россиянын премьер-министри Михаил Мишустин, Армениянын вице-премьери Мигер Григорян чогулган. Алар кеңештин курамына кирет. Ошондой эле байкоочу жана конок катары Ирандын вице-президенти Махамад Реза Ареф, Кубанын премьер-министри Мануэль Маррера Круз жана Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов катышууда. 2025 жылы Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы америкалык El American Railway Group компаниясы менен мамлекеттик жеке өнөктөштүк келишимине кол койду. Бул тууралуу ишкананын директору Азамат Сакиев Тазабек басылмасына берген маегинде билдирди. Директордун айтымында компания АКШда темир жолдорду куруу жана эксплуатациялоо менен алектенет. Бул компания Кыргызстанда магистралдык темир жол тармактарын курууга кызыгып, ага Махмал Каракөл долбоору сунушталган. Биринчиден бул туризм, экинчиден жүк ташуу. Бул маршрутта көптөгөн кен чыккан жерлер жайгашкан. Эгер ошол пайдалуу кендерди жеткирүү үчүн логистика болсо, бул кен чыккан жерлер иштеп, киреш алып келет. Америкалык компания ушундай жүктөрдү ташууга көңүл бурууда, деп билдирди Сакиев. Анын айтымында бул темир жол тилкеси Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу менен байланыш үчүн маанилүү болот. Махмал станциясында жүктөө жана түшүрүү базасы курулат. Ошондой эле бул багыт аркылуу түндүк менен түштүк байланышат.